кызматты көрүп Нурадин Мадимаров өлкө башчынын жарлыгы менен Оштон которулуп, Нарын районунун акими болуп тайындалган. Бул кызматта 2,5 жылдан бери иштеп атат. Андан бери үй бүлөсү менен шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде батирде жашайт. Адегенде турак жай акысын 6 ай мамлекет каржыласа, азыр өз чөнтөгүнөн төлөйт. Жакында кызматтык үйлөр колдонууга берилсе, бул түйшүктөн арылам деп турат. Бул кызматтык үйлөргө бүгүнкү күндө 95% бүтүп калды. Таза суусун киргизип, канализациясын улап, электричествосын бүт баарын даярдап койгонбуз. Азыр ушул баланс облуста турат. Буюрса жакында ушул облус тарабынан бизге өткөрүп берет. Үйлөрдүн баарыны, ал үйлөр өткөндөн кийин биз бүт баарыны биз райондук мамлекеттик администрация карайбыз да. Экинчиден, бул жерде бүт укук коргоо органдары менен чогуу жашайбыз. Мүмкүнчүлүктүү да болот, ошолор менен чогуу жумуштан кийин отуруп алып, кандай жумуштарды кылабыз, кандай берилген тапшырмалар кандай аткарылып атат, ушул жагынан дагы мен ойлойм ушул ыңгайлуу болот деп. Облус боюнча 32 кызматтык үй курулууда. Анын 5-өө Нарын районуна караштуу Сейилбулак аймагында салынды. Бул үйлөргө акимден тышкары ушундай эле ротация менен келген 2 райондук соттун судьялары, ички иштер бөлүмүнүн башчысы жана прокурор жайгашат. Учурда үйлөрдүн эшик терезелери коюлуп, ички жасалгалары толук бүттү. Эми тегерегин тосуу, эшик алдына таманташ жаткыруу жана сырткы көрктөндүрүү жумуштары бүтсө эле пайдаланууга берилет. Атап айтса кетсек, ат башыда 5 үй, Акталада 5 үй, Кочкордо 5 үй, Нарын районунда 6 үй, Нарын шаарында болсо 7 үй. Жалпы ошо бизде 32 үй салынып атат. Алардын бардыгы, бул жерлердин бардыгы Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгына жерлердин баарын өткөрүп берилгенбиз. Негизи Тескемеде 80 соттуктан деген жерлердин ар кандай шартына байланыштуу башка райондордо 80 соттуктан болду. Кочкор районунда 40 соттук берилген. Нарын шаарында 59 соттук жери менен үйлөр азыр салынып атат. Буга чейин Кочкордо салынган кызматтык үйлөрдүн 3-өө пайдаланууга берилген. Эми облустун башка аймактарындагы үйлөр октябрда толук бүткөрүлөт. Аталган объекттердин курулушунун алды 98%га бүттү. Кызматтык үйлөр президенттин иш башкармалыгы тарабынан курулууда. Айжамал Болот кызы, Норус Абулаев, Нарын жаңылыктары.